Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Өзүңөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө республиканын аймагында өзгөчө кырдаал абалы режими болуп жатат. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жергиликтүү бийлик менен саламаттык сактоо министрлиги башка күч органдары менен коомдук саламаттык сактоо мыйзамынын негизинде ошонун саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык иш алып барууда, санитардык карантиндик иштерди алып барууда. Бүгүнкү күндө республиканын аймагы боюнча санитардык карантиндик иштер боюнча 65 жалпы посттор өзүнүн иш алып баруусу. Алар боюнча кыскача маалымат берип кетсек, Бишкек шаары боюнча 16 санитардык карантиндик пост, Чүй областы боюнча 2, Талас областы боюнча 6, Нарын областы боюнча 10, Ысык Көл областы боюнча 2, Ош шаары боюнча 7 пост, Ош областы боюнча 9, Жалал Абад областы боюнча 3, Баткен областы боюнча 10 санитардык карантиндик посттор бар. Ошо 65 санитардык карантиндик посттордун ичинен 23-ü куралдуу күчтөр менен биргеликте иш алып барууда. Алар Бишкек шаары боюнча 16, Ош шаары боюнча 7 пост иш алып барууда. Андан тышкары COVID-19 оорусуна байланыштуу республиканын аймагында 110 обсервациялык жайлар уюштурулган. Ошо жайларды кайтаруу, ошо жайларды көзөмөлдөө саламаттык сактоо министрлигинин биргеликте иш жүргүзүлүүдө. Акыркы күндөрү биздин чет өлкөдө, алыскы, жакынкы чет өлкөлөрдө жүргөн мигранттар, жарандар өз мекенине кайтып келүүдө. Бул иш-чаралар Тышкы иштер министрлиги ошо башка чет өлкөдөгү тышкы иштер министрликтеринин сүйлөшүүнүн негизинде, посольствонун сүйлөшүүнүн негизинде ишке ашырылып атат. Анткени өзүңөргө белгилүү болгондой, COVID-19 оорусу биздин мамлекетте гана эмес, башка мамлекеттерде да болуп жатат. Ошого байланыштуу башка мамлекеттерде, биздин мамлекетте чектөөлөр киргизилген. Чектөөлөргө байланыштуу авиа каттам, темир жол каттам жана башка каттамдар өзүнүн ишин так алып бара албай бүгүнкү күндө жок десек болот. Ошого байланыштуу биздин жарандарды, мигранттарды алып келүү боюнча чоң иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Келген жарандардын ичинен COVID-19 оорусуна чалдыккандар, алар менен контакт болгондор биздин жарандар аныкталууда. Ошо жарандар ооруканага жана обсервацияларга жаткырылып атат. Жаткырылган, көзөмөлгө алынган жарандардын жалпысынан айтып кетсек, март айынан бери үй карантинде жана карантинге алынган жарандардын саны 1238 жаран болгон. Алардын ичинен карантиндик чектөөлөр бүтүп, ошо карантин чектөөлөргө так аткарган убакыттар бүткөн үчүн 95.046 жаран карантинден чыгарылган. Бүгүнкү күндө үй карантинде жана карантинде калган жарандардын саны 28.592 жаран бар. Алардын ичинен 20.111 кишиге ошо карантин талаптарды бузбоо, чектөөлөрдү сактоо боюнча баракчылар талаптар берилген. Бирок тилекке каршы ошо чектөөлөрдү, талаптарды кээ бир биздин жарандар билип же билбей же билбестиктен бузуп келишет. Ошо жарандарга биздин Кыргыз Республиканын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик каралган. Ошо жоопкерчилик Бузуулар кодексинин негизинде, Жоруктар кодексинин негизинде, Кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопкерчиликке тартылып атышат. Бүгүнкү күндө үй карантин жана карантин талаптарын бузган жарандардын жалпы саны 98 жаран болду. Алар боюнча кыскача токтолуп кетсек, 44 биздин жаран Бузуулар жөнүндө кодекстин 293 беренесинин негизинде ыйгарым укук органдарынын талаптарын же аныктамаларын аткарбагандыгы үчүн 44 жаран жоопко тартылууда. Буларга жалпысынан штраф 129.000 сом штраф салынган. Алардын өндүрүлгөнү 45.000 сом бүгүнкү күндө өндүрүлдү. Жоруктар кодексинин негизинде
119 беренеси өзгөчө кырдаал же өзгөчө абалдын режимин талаптарын бузуу. Бул берене боюнча 9 жаран жоопко тартылууда. Жоруктар жөнүндө кодексинин 127 беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу. Бул берене боюнча 5 жаран жоопко тартылууда. Жоруктар жөнүндө кодексинин 127 беренеси чектөө иш чаралары карантиндик талаптарды эрежелерди бузуу. Бул боюнча 28 жаран жоопко тартылууда. Андан тышкары кылмыш жаза кодексинин 280 беренесинин негизинде санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу. Бул берене боюнча 11 жаранга сотко чейин өндүрүш козголуп жоопко тартылууда. Кылмыш жаза кодексинин 281 беренеси адамдардын үчүн коркунуч жараткан жагдайлар тууралуу маалыматты жашыруу боюнча 1 жаран жоопко тартылат. Жалпысынан айтып кеткендей 98 жаран жоопко тартылууда. Бүгүнкү күндө биздин жарандардан суранып кетмек элек ушул медицина кызматын, коомдук саламаттык сактоо мыйзамы негизинде берилген талаптарды так аткарууга. COVID-19 оорусуна байланыштуу бүгүнкү күндө өкмөт, республика штаб, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги, жергиликтүү аткаруу бийлиги, саламаттык сактоо министрлигиги, ошондой эле башка күч органдары өздөрүнүн күнүмдүк салымын ушу күрөштө ошо оорунун жайылышына алдын ала иштерди, бөгөттөрдү иш алып келет. Өзүнүн салымын кошот. Биздин жарандардан да суранып кетмек элек. Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, сиздер дагы өздөрүңүздөрдүн салымыңыздарды кошкула. Ушу жугуштуу COVID-19 оорусуна каршы күрөшүүдө, алдын алууда бул силердин салым ушу берилген саламаттык сактоо министрлигинин аныктамаларын, тактамаларын, карантиндик санитардык режимди бузбоо, ошо талаптарын аткаруу, ошону так аткарсаңар сиздердин салым болот. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.